Күнүштүү көз караш менен карайм. Анткени бүгүнкү азыркы угуп отурдум. Ушул жаштардын бүгүнкү кимден үлгү алышын билбей, ушунчалык айтканда жанагы маңкуртчулукка баратканы, өзүнүн ким экенин тааныбай калганы мен үчүн өкүнүчтүү. Мен айтам, кимден үлгү алыш керек? Эң биринчи Кудайды тааныган адамдардан үлгү алыш керек. Кудайды тааныган ата-энеден үлгү алыш керек. Кудайды тааныган мугалимден үлгү алыш керек. Кудайды тааныган сахнадагы ыймандуу жакшы ырларды жазган ырчылардан алыш керек. Кудайды тааныган жакшы коомго пайда келтирген адамдардан алыш керек. Кудайды тааныган иниден алыш керек. Кудайды тааныган бүт эже карындаш ага иниден алыш керек. Ошон үчүн Кудайды тааныбагандар жанагындай мини юбкачан чыгышат. Кудайды тааныбагандар арак ичишип менен үлгү ал дешет. Кудайды тааныбагандар бүт балекеттин баарын башташат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жыйынтыгында жалпы кыргыз коомчулугу, кыргыз эли бүгүнкү жаштар Кудайды тааныган адамдан гана үлгү алсаңар, башка улутпу ким болсун, алар баары бир силердин жашооңорго пайда нерсе алып келет. Ошон үчүн мен ойлойм, жалпы журтчулукту чакырам, Кудайды тааныган гана адамдан үлгү алсаңар, жашооңор жаркын, келечегиңер кең, учугуңар улануу, тамырыңар терең, жакшы, жаркын жашоонун үзүрүн көрөсүңөр да. Туура эле айтып атасыңар, силер өсүп келе жаткан балдарсыңар. Азыр коом өзгөрдү, мына компьютеризация болду, интернет кирди. Албетте силер бир орунда турбасыңар керек. Муну биологияда акселерация дейт. Мисалы, көп мугалимге караганда силер мугалим айтпаса деле көп нерсени түшүнүп аласыңар. Анткени астына көп мына аудио-видео каражаттардан аласыңар да. Бирок ушинтип келген учурда дагы мына туура айтышты. Алланы тааныган адамдан үлгү алышыбыз керек. Же болбосо терең улуттук идеология болуш керек. Эгерде биздин терең улуттук идеологиябыз сугарылбасак, аны тааныбасак, анда болбой калат. Мына канча жылдан бери коммунисттик духта тарбияланып келдик. Ал калды, кетти. Ошондуктан кыргыздын өзүнүн улуттук, кыргыз деген улуттун улуттук идеологиясы сугарылсак, анда адебиз, алкакыбыз, жашоо турмушубуз бир топ үйлөнүү, башка салттар дагы өзгөрөт деп ойлойм да. Бул жерде ар ким ар кандай оюн айтып кетти. Бүгүнкү менин оюмча бул батышты баары жамандашыбыз керек. Албетте батыш бир эле ушул жаман жагынан эмес, жакшы жагынан да үлгүлүү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө батышты карап көрөлү. Бул билим системасы такыр башкача. Биз бул батышты жактан ушу билим сапаты ушундай кылышыбыз керек. Ал эми жаман жактарын таштап, жакшы жактарын өзүбүзгө алышыбыз керек. Биздин жашообузга дагы, турмуш курганга дагы, жеп ичкенге дагы, басып жүргөнгө дагы, ибадат кылганга дагы бардык нерсеге пайгамбарда үлгү бар деген. Ошондон бизге эң биринчи пайгамбар үлгү болуш керек. Биз ошо пайгамбардын тарыхыны, диндин тарыхыны үйрөнүшүбүз керек. Анан силерде баятан бери айтып жүргөн сүйүү деген нерсе. Сүйүү менен ашыктыкты ажыратып алайлы. Ашыктык бар, анан сүйүү бар. Бир жолу көрүп калып, же үнү жагып, же сөзү жагып калып эле ашык болуп калганда аны сүйүү дебейли. Сүйүү жана кээ бирлер айтып өттү, никеден кийин болот. Мына мисалы үчүн бир жигит канчасын сүйгөн, ал ашык болот. Ал ооруп калган болсо, же болсо дүйнөдөн өтүп кеткен болсо да ошо баш кошкон жары ага аза күтөт. Анын балдарын тарбиялап кетет. Анын намысын сактайт. Мына ошол сүйүү болот. Ал эми ашыктыкты сүйүүгө теңдебейли. Ошондой эле салт, каада салт дедик. Салт экиге бөлүнөт. Салт бар, анан каада салт бар. Салт деген бул бийлик, эреже. Каада салт эрежелүү бийлик. Ошо шариятка түшкөн салтты каада салт дейт. Шариятка туура келбеген салтты аны жөнөкөй эле салт деп коет. Мына мисалы үчүн азыркы күндө кээ бир жерлерде бала үйлөнүп жаткан болсо, кайнатасынын үйүнө биринчи келгенде машинадан түшпөй койгон күйөө балдар бар, арак алып чыкмайынча. Күйөө бала бул кандай деген, ушу салтпы? Мен өзүм күйөө бала кайнатанын үйүнө келип арак сурап атканы. Ушу салтпы? Ушунда салт деп киргизип алышыбыз керекпи? Күйөө балдарга көп жерлерде арак алып чыгат, сигарет алып чыгат. Ушу салтпы? Эрте күйөө бала арак ичип алып туруп кызын токмоктогон болсо, салт дейбиз ушуну? Ошондон салт бар, каада салт бар. Каада салт. Ислам дини ар бир элге жеткенде ошол жердеги салттар шариятка туура келбегенин жойгон, шариятка туура келген элдин салты ошол бойдон кала берген. Үлгүнө
Кыргызда бир сөз бар да, куш уядан учкан эмнени көрсө, кийин дагы ошону кылат деп. Үй бүлөдө жакшы тарбия берсе, бала дагы ошону кылат. Экинчиден, бүгүнкү күндө бизде коомдогу терс көрүнүштөр бар. Аларды биз турмушубузда болтурбашыбыз керек, жакшы жактарын алышыбыз керек. Молдеге айткандай, Мухаммед пайгамбарды бизге үлгү катары жаратты дейт, ошо кишини үлгү катары тутушубуз керек. Экинчиден, алыска барбайлы, жаныбыздагы эле Өзбек ажынан үлгү алышыбыз керек. Мухаммед Исмаил Молдодон үлгү алышыбыз керек. Алпаручу Темирландан үлгү алышыбыз керек. Кыскасы, коомдо жаратуучу жакшы адамдар бар. Эгерде бир адам жакшы жүргөн болсок, Кудай Таала ошол адамдын шарапаты менен бизди сактап тура берет экен да. Ошол жакшы адамдан үлгү алсак, Кудай кааласа бардыгыбыз жакшы болобуз. Мына жаштардын кээ бир ойлоруна кошулса болот, кээ биргилерине кошулбаса болот. Үлгү өрнөк болуп жашоо бул өзү жакшы нерсе. Жакшы жолго баратабыз. Сөзсүз түрдө биз Кыргызстан келечекте гүлдөп өсөбүз деп ойлойбуз. Биз үлгүнү бузулган элдерден албаш керек. Алар цивилизацияга жеткени менен, бирок жашоо жагынан, адамгерчилик жагынан үлгү эмес алар. Жылаңач кийинүү, жылаңач жүрүү, балекаттын бәрін ичүү, үй бүлө күтпөй жашоо, көрүнгөн аял менен, көрүнгөн эркек менен никеси жок эле жүрө берүү, мына ошол нерсе бизге үлгү болбош керек. Биз кийим кийгенде да үлгү албаш керек алардан. Бала төрөйм деген оюнда жок. Коомдор бар. Коомдор. Бир киши, эки киши эмес, бүт коом. Эч балалуу болоюн деген ой жок. Ошол коомдон келген кийимди эч ойлонбой туруп кие атабыз. Ошо биздин пайгамбарыбыз айтат, силер жөөт менен христиандарды ушундай ээрчисиңер, алар кескелдириктин ийине кирип кетсе, ошонун артынан кирип кетесиңер дейт. Алар балекетти башына кийип алса, ошо балекетти кийесиңер. Ошо башын жанагындай кирпичечен кылып алса, кирпичечен болосуңар. Эркек киши чачын өрүп алса, өрөсүңөр. Бүт бәрін турай бересиңер. Сөйдүндө башыңарда программа жок. Башында дин деген программа жок адамдар, олар ээн баш, пустой башка. Ошол ээн баштар ар кимди турай берет. Ошо биз ойлонушубуз керек. Биз ойлонушубуз керек. Кимди турайбыз деп. Ошо жанагы бузуку аялдар бар. Бузуку кинолор бар. Ошолордон эч качан үлгү албаш керек. Ошол үчүн мына жана айткандай, жакшы адамдардан үлгү алайлы. Жакшы өзүбүздүн ата-энелерден алайлы. Өзүбүздүн жакшы батырлардан үлгү алайлы. Ошо жаман үлгүгө биз эч качан эришпейли да. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, сиздер чоң алайдын жаштарын үнүн уктуңуздар. Балким жаштар кимдерден үлгү алат дегенде жаштар өздөрү жооп беришти. Балким ушул жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Жана дагы биздин көпчүлүк жаштарыбыз жана төрүбүздүн коноктору айтып өтүштү, ушул пайгамбардан өрнөк алсак дагы жакшы болот деп. 5 парсты бекем кармоо милдетибиз жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Ушул ыймандуу болсок, адеп ахлактуу болсок, жана кыргыздын каада салтын билсек, жана ошондой эле биздин аталарыбыздан, энелерибизден, Исхак атабыздан дагы өрнөк алсак болот. Анткени сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дейт. Демек, биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлсөк, коом сөзсүз өзгөрүлөт. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору чоң алайдан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.